Өмүркайлар төрөлгөндөн тартып дарыгерлердин тыгыр көзөмөлүндө болушат. Бөбөктөрүбүздүн саламаттыгы үчүн кам көргөн медиктер жамаатынын бири 1-май райондук үй бүлөлүк дарыгерлер тобу нарселердин бекем ден соолугуна кам көргөн ак калачандар баланын салмак кошконун, боюнун өсүшүн атайын актан жана акылай деп аталган карта боюнча текшерип, энелерге керектүү кеңештерин берип турушат. Энелер ымыркайды төрөлгөндөн кийин 2 айында, 3,5 айында, 5 айында, 6 айында, 9 айында жана 1 жашында өздөрүнө тиешелүү үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна алып келип, баланын саламаттыгын жана боюн атайын карта боюнча текшертишет. Азырынча жаңы ыкма катары колдонулуп жаткан мындай карта адистердин айтуусунда нареселердин дени сак чоңоюшун көзөмөлдөөгө абдан ыңгайлуу. Бул эркек балдардын, бул кыздардын салмак кошуу картасы. Мындайча айтканда биз бул картаны актан акылай деп коебуз. Кыздар менен балдардын кандай айырмасы бар картада? Бала менен кыздыкы көп айырмасы жок. Көп айырмасы жок, бирок ошондой дагы биз кыздардыкын өзүнчө карайбыз дагы, эркек балдардыкын өзүнчө карта менен карайбыз. Баланын салмагы кандай кошуп атканын, кем экенин же ашык экенин көргөзө турган бул абдан ыңгайлуу стандарттуу карта болуп эсептелет. Бул жерде мына көрүп турасыздар, ак зона, жашыл зона, көгүш зона, сары зона жана кызыл зонага бөлүнөт. Жашыл зона демек бала, эгер баланын салмагы айына жараша жашыл зонага туура келсе, демек бала салмакты жакшы кошуп атканын белгиси. Ак зона болсо баланын салмакты ашык кошуп аткандыгы. Бул баланын туура эмес кошуп семирүүсү, туура эмес тамактануусу. Ал эми көгүш зона болсо бала салмакты жакшы кошпой атат, бул тревога деген сөз. Сары зона бул дагы баланын салмак кошуусу начар, бала начар салмак кошуп аткандыгы. Бул коркунучтуу зона. Бул учурда биз сөзсүз түрдө энеге керектүү кеңеш бергенден сырткары баланы текшерүүдөн өткөн жана керек болгон учурда госпитализация кылышыбыз керек. Кызыл зонага түшүп калса бала. Өткөн жылдагы коронавируска байланышкан карантиндин айынан көптөгөн энелер нареселерин өз учурунда дарыгерге көрсөтө албай калышкан. Азыр абал бир кыйла жакшырып, ымыркайларын алып дарыгерге кезек күткөн энелердин саны арбын. Кыз баланын өзүнүн стандарты бар. Бул азыр 5 айлык бала. 6 кило. 200. Росу болсо 66, 41, 40. Андан кийин эмгегин көрөм. Эмгеги 1/1. Карта боюнча жашыл линияга туура жеткенсиң, жашыл зонага. Демек баланын салмагы норма. Боюна салыштырмалуу баланын салмагы кичине жетишпей атат. Себеби баланын бою салмагына караганда бою жакшы өсүп атканы белгиси. Коркунуч жокпу? Мунун коркунучу баланын иммунитети ылдый башташы мүмкүн, көп ооруй башташы мүмкүн. Ошол себептен тамагыңды контролдогонго аракет кылышың керек. Макулму? Эмчек көбүрөөк эмзесин, түнкүсүн 4-төн кем эмес эмизгенге, күндүз болсо 12-ден кем эмес эмизгенге аракет кыласың. Көбүрөөк эмизсем, ошондо сүт көбүрөөк келет. Майрам, бул жерде карта прибавки веса деп турат. Бул баланын салмак кошуу картасында баланы кандай тамактандырып атасың, кандай өсүп жетилип атат, ушул карта менен өсүп жетилип атат. Дарыгерлер кабыл алган энелердин ар бирине тиешелүү көрсөтмөлөрдү беришет. Айрыкча баласы 6 айлык болгондон тартып балага кошумча тамак берүүнүн маанисин кенен айтып, балага берилчү тамактын чене мөлчүрүнө чейин майдалап түшүндүрүшөт. Мальчик 1,5 болду уже. Ровно 85. Тамак ашты болсо берип атасың, тамак ашты түрлөп берип атасың да. Кашалардын түрүн берип атасың. Азыр 180 граммга чейин берип аласың. 180 грамм это 12 столовый ложка болот да. Столовый ложка менен чейин берсең болот. Андан сырткары өзүңөр жеген эле тамак аштардан только неме кайнатылган тамак аштарды бересиң. Эт, сорпосун бересиң. Андан сырткары бир жумада 2 жолу творог. Андан сырткары жумуртканын сарысын 64 частык уже кичинеден көбөйтүп жарымына чейин жеткирсең болот. Андан сырткары эмчек да, эмчек эм атат да. Эмчекти эмсе бересиң. Болсо 3-вакцинага барышың керек азыр.
Білесің, жөтелге қарсы, дифтерияға қарсы, ставнияға қарсы, вирусный гепатит Б-ға қарсы, пневмонияға қарсы, жана шалоруга каршы анан ротавирусга каршы болот. Муну азыр барып туруп жана прививканы жасатасың 304. Адистердин айтуусунда актан акла картасында көрсөтүлгөн норма нерселердин боюнун өсүшүн, салмагынын кошулушун көзөмөлдөп, эгерде кандайдыр бир көйгөй болсо, алдын алуу балдарыбыздын саламаттыгы мыкты болушуна шарт түзөт. Кийинки приемга келген кичинекейибиз бар экен. Ерланов Баястан азыр салмак кошуусун, мамасынын көзүнчө текшерип, салмак кошуусун жана боюнун өсүүсүн азыр текшеребиз. Канча ай болдуңар? 8 ай. 8 ай. 73 сантиметр. ПЦШ рубчик мунун 6 айында жазылган. Сымбат, Баястан азыр 8 айында салмагы 9,5 килограмм экен. Эмне 300 грамм алсак 9 кило 200 экен. Баланын салмагы жашыл зонада. Демек, салмак кошуусу абдан жакшы. Эмчек менен эмизип атасың да? Эмчек эмет, андан сырткары кошумча тамак бересиң. Мынакей, Сымбат, 9 айында 73 сантиметр жашыл көрдүң. Бир деген бул баланын салмагы абдан жакшы кошуп аткандыгынын белгиси. Демек, баланын салмагы дагы, боюнун дагы өсүүсү туура. Энелерде актан акылайдын көрсөткүчтөрүн азыр туура түшүнүшүп, наристелерин асыроодо дарыгерлердин кеңештерин так аткарышат. Келген сайын ушу контроль менен текшерип турат. Канча айлык болду? 8 ай. 8 ай. Кошумча тамак бересиздер? Кошумча беребиз. Эмне бересиз? Каша, творог, сарок, йогурт. Балдардын боюнун, салмагынын өсүшүнүн графикасы аркылуу көзөмөлгө алуу өзгөчө ата-энелердин түшүнүшү үчүн абдан жеңил дейт 1-май райондук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун балдар дарыгери Дилбара Исакова. Сен баягы цифраны көргөндөн көрө ата-энеге графиканы көргөн, чийинди көрүп түшүндүргөн жеңилирээк болот экен, кабыл алганда оңоюраак болот экен да. Мисалы үчүн бул жерде эркек баланын 6 айга чейинки боюнун өсүүсү көргөзүлгөн да. Баланын боюнун өсүүсү дагы чоң роль ойнойт. Себеби биз ошого жараша баланын боюна жараша дагы баланын жетилип атканы, өсүп атканын контролдой алабыз. Бүгүнкү күндө сиздерде карап аткан ымыркайларда кандай көйгөйлүү маселелер бар? Көйгөй биз жылдан жылга эмчек эмизүү боюнча көп аңгеме кеңештерди беребиз, аңгемелешип өткөрөбүз. Боюнда бардам тартып төрөлгөндөн кийин 6 айга чейин, 2 жашка чейин эмизиш керек. Ошол 6 айга жакындаган сайын балага жана жасалма сүт берүү дагы деле көйгөй болуп келет. Себеби эне кетип атканда баланы эмизип кетет да, жумушта кечке жүрөт, кечинде келет, кечинде эмизет. Биз ошол учурда эмчегинин сүтүн саап таштап кет деп кеңеш беребиз, бирок көпчүлүк эне муну кармак алынбайт дагы, баланы таштап коюп, кургак сүткө өткөрүп. Жасалма сүттөрдүн зыяны барбы жокпу балдар үчүн? Сөзсүз туура сакталып, ошо сапатын жоготпош үчүн сөзсүз түрдө консервант кошулат ошол тамактардын баары. Бул да балдардын ден соолугуна зыян алып келет. Кошумча тамактарды берип баштаганда үйдө жасалган, колго жасалган тамак бергенге аракет кылышыбыз керек. Шаар жергесинде салмак аз балдар азыраак кезигет. Бирок салмагы көп балдар көбүрөөк кезигип атат убакыт өткөн сайын. Себептери кандай? Себеби дегенде көбүнчө айрыкча кошумча тамак кошулуп баштагандан кийинки балдарда салмак көбөйүп кетет. Көбүнчө ун тамактарын, таттуу кошулган тамактарды, жана манный боткосун, манный боткосу балдарга 1 жашка чейинки балдарга сунушталбайт. Бул боткодо андай витамин бере турган эч нерсе жок, кошумча только баланын салмагын кошушу мүмкүн да. Сиз кайсы тамактарды сунушталат элеңиз? Жашылча жемиштерди. Сөзсүз түрдө мына бул жерде менде аябай жакшы көргөн картам бар, балдардын тамак ичүүсү боюнча. Бул жерде 6 айлык баланы сүрөт экен. 6 айлык балага 3 кошумча тамак, бир жолку шам-шум кошушубуз керек. Андан сырткары эне эмчек эмизүүсүн токтотпошу керек. Эне колун самындап жуушу керек, баланын да колун сөзсүз самындап жуушу керек. Анан кошумча берилип аткан тамактын суюктугу коюу кылганга аракет кылыш керек. Ашказанына токтоп, балага сиңимдүү болуш үчүн коюу болушу керек. Суюк тамак ашказанда турбайт дагы, балага эч кандай пайда алып келбейт. Бул балдарга бериле турган тамактардын түрлөрү.
акшактын түрлөрү, бул жанагы бабуй деп коебуз, төө бурчак, ногот, түрлүү бурчактардын түрлөрү. Бул болсо жашылчалар, ошол эле капуста, баклажан, кабачки, патиссондор, ашкабак, картошка, сайвиз, ушунун баары баланын рационуна күнүнө кире турган рационунда болушу керек. Бул андан сырткары баягы шамшумга колдоно турган банан, алма, күз мезгилинде арбуз берсе болот. Бул дагы баланын рационунда сөзсүз боло турган бул эт, балык, ток. Бул дагы баланын канын ылдыйлатпаш үчүн айрыкча кызыл эт деп коет эмеспизби? Ошол кызыл эт баланын рационунда сөзсүз болушу керек. Сүт азыктарынан сары май, сливочный май, каймак, быштак. Бул кичине жашы чоңойгон сайын кичинеден кошсок болот. Быштак сөзсүз шамшумга да кирет. Ал эми накта сүттүн өзү балага 1 жаштан кийин бериле турган зат. Бул майлар, бул жерде суу май, сары майга караганда суу май кошкон жакшы баланын пюрелерине, кашаларына, ошо тамактарына суу май жакшы жатат. Кургатылган жашылча жемиштер баланын акыл эсинин өсүшүнө аябай пайда келтире турган нерселер да. Ошол эле өрүктү, мейизди кошуп койсо калийге бай, кальцийге бай, ошолордун баары балдардын ден соолугуна абдан пайдалуу. Жумшартып кошуп берселер жакшы болот. Жумшартып кошкона сөзсүз түрдө биз 6 айдан кийинки балдар кошумча тамакка киргенде блендер алгыла деп айтабыз да, энелерге мүмкүн болушунча блендер алгыла. Колго эзилгенге эринсе, ошо блендерден өткөрүлсө, бир үмчөй болуп, жумшак жакшы болуп калат. Ал эми гречка боткосун жана фасолду казинки эле un элеген электен бышырып алып өткөрүп койсо, кабыгы калып калат, калганын кошуп койсо болот. Дагы бир айта турган нерсе, кошумча тамак бергенде балага сөзсүз түрдө бир үмчөй эмес, түрлөп бергенге аракет кылыш керек. Бир эле бере турган нерсеге 4, 5, 6 азыкты кошуп берсе болот. Мисалы үчүн картошкадан пюре жасап берсе, картошкага капуста кошсо болот. Ошол эле ашкабак кошсо болот, суу май кошсо болот, жанагы жаңгакты же болбосо семишкени талкалап кошуп койсо болот. Өрүктүн кагын бир күн мурун жыйтып коюп, ошону да блендерден өткөрүп кошуп койсо болот. Ошентип баланын азыгын түрлөп берсе болот. 1 жашка чейинки баланын тамагына кум, шекер, туз кошкон. Кийин соң бул бала ошол тузга, шекерге жакын боло баштаса, 40 жаштан 50 жаштан өткөндөн кийин ушундай балдарда сахарный диабет болушу мүмкүн, гипертония оорусу болушу мүмкүн, түрлүү оорулар кийин соң билине башташы мүмкүн да. Биз тамактанууну ошон үчүн бала төрөлгөндөн баштап туура тамак берсек, бул ошо баланын кийинкисин, келечегин ойлогонубуз. Бул келечекте ден соолугу чың калкты өстүрүшүбүз керек.